Испес сонт кайсак, Тазабек Сарбаш деген айтат, шопокко 1 сом бербейбиз. Мен айткан нерсе болот деди мына. Мен ушуну бардык жерде айтып келатам. Себеп деген ал байкоочу эле кеңештин төрагасы. Болбосо ал директор эмес, эч ким эмес. Себеп деген ал өзүн Кудай дей сезип жүргөн да, токтогулда мен деп. Патшат аякпа 20 миллион акча кетти, бирок 1 грамм да суу көтөрмө үчүн пайдаланган жок бу жердечи. Урматтуу Тазабек Сарбашевич, эгер уятыңыз бар болсо элге отчет берип, кечирим сурайсызбы же ошол кеткен акчаны кайра элге төлөп бересизби? Тазабек Сарбашев бардыгын эле басып алып коюп тургу, аны көрүп мен таң калдым, эч нерсеси деле калбаптыр токтогул. Буга караганда биздин депутаттардын же ушул жерде башкармалардын уй сарайлары же кой сарайлары мындай маданият үйлөрүнөн жогорку деңгээлден жаңылышпайм. Уй байлаган жер жогорку деңгээлде десем жаңылышпайм. Жолдун жоктугунан эжекелерим жолду мына эжекелер 3 шақырым күн башынан өткөрүп келет. Таза суу чыгарыш үчүн айылга президентке күйөө алыш керек экен же президенттен кыз алыш керек экен, ушул көйгөй экен, ошо чечилет экен. Суудан мышыкты жеп, чычканды жеп. Үйсө силекей аккан уйга сарып болгон дешип атат. Ушуну палатага берип жатагалы үчүп атат. Анан 7 гектар жерди бул жерге талкалап, бул жерде кайыңдардын бардыгын рекультивация кылбастан таш талканы чыгарып, эми достор мынакей сиздер көрүп жаткандай мындай дагы биздин кооз природа, туризмди өнүктүрөбүз деген сөздөрдү артка коюп, бул жактарды талкалаган тур. Үй бүлөсүн багабыз деп ушуларына жаштайынан бийик деңгээлге жете албай бизди жок кылып атат чекесинен. Мына буну эч ким ката албайт. Мен жашыра албайм дагы. Мен бул күйүтүм, айтам муну. Эки атка минерлер, токтогулда жегиштер, коррупционерлер. Эми мындан кийин силерге жегенге жол бербейбиз. Жооп бересиңер. Ар бир мондай кыз кишинин билим деңгээлин төмөндөткөн да силер, жашоо деңгээлин төмөндөткөн да силер. Анткени силер бөлүнгөн акчаны, ырыскыны ушул жерде элдин көйгөйүн чечем деп чечпеген, бир микрофонго жөтөлүп сүйлөй албаган силер барына күнөөсүңөр. Мына биз өзүбүздүн айыл жергесинде көйгөйлөрүбүздү ичинен билейли деп бардыгын видео камераларга түшүрөлү деп. Assalamu alaikum. Бүгүн биз жолдордо жүрүп бел алды айыл өкмөтүнө кетип баратабыз. Биздин улуу агаларыбыз деле андан кийинки биздин ортомун, андан кийинки молодежь бардык эле жаштар ойгонсун, жаштар минтейли өсөлү деп тилектеп келатат. Ар бир мисалы биз эле эмес. Андан кийинки азыр молодежьтарда жаштар кичине ойгонгула. Эми ойгон дегенде эмнесинен ойгонот? Жок дегенде момундай карачы, жолдор. жолду караңыздар да. Страшный болуп момундай. Ошолордун баарын бизде ушундай мурдагы аткарып беребиз, жасап беребиз деп обещать эткениңерди аткарып бериңиздер деп талап кылгыла. Силер да ушинтип эл үчүн курманчылык кылып чыккыла деп айтууну ойгонтуу деп сезем. А так ойгонмо ныктаган жок да. Жолду караңыздар. Бул районго жетиш үчүн билбейм, бир машина обязательно талкаланып, биринчиден талкаланып да жолдон да көрдүк. Могул айылдан баштап экинчи айылга эмеден көрүп турасыздар. Жөө басып барышат экен. Бул 1 саат, 1,5 саат убакытта машина жок, жолу начар, карапайым элге аябай эле кыйын. Жолдун жоктугунан эжекелерим жолду мына эжекелер 3 шақырым күн башынан өткөрүп келет. Эжекелер сала кетели деп саласыздарбы, келиңиздер. Эже келиңиздер, эми кыйналбай бизге түшүп алыңыздар. Ошо жетелер, монар да ойлансыз. Көкүтаева Мундуш Белалды айылынын тургуну болом. Биз ушу айыл өкмөтүнө Сарсөөттө 3 километрден ашыгыраак жерге жөө басып ушу жумуштарыбызды аткарып келебиз. Жолдун болсо акыбалын көрдүңүздөр. Жолдор аябай баткак, ылай. Ошо Эски Токтогулдан көчүп чыккан жерлери жок, суу каттары жок. Ушул жерде жашоонун деңгээли ылдый болгондуктан кургакчылык. Ушул жердеги жергиликтүү мынакей жаш балдар мына мектеп окуучулары мына уялып катып атышат. Бирок окат деген окат экен, монтип мына. Согон сатып. Жаш кыздарыбыз дагы окат деген окат экен, үй бүлөсүн багабыз деп ушулар мына жаштайынан бийик деңгээлге жете албай биз
бизди жок кылып атат чекесинен. Мына буну эч ким ката албайт. Мен жашыра албайм дагы. Мен бул күйүтүм, айтам муну. Кийинки аткаминерлер, токтогулда жегиштер, коррупционерлер. Эми мындан кийин силерге жегенге жол бербейбиз. Жооп бересиңер. Ар бир мондай кыз кишинин билим деңгээлин төмөндөткөн да силер, жашоо деңгээлин төмөндөткөн да силер. Анткени силер бөлүнгөн акчаны, ырыскыны ушул жерде элдин көйгөйүн чечем деп чечпеген, бир микрофонго жөтөлүп сүйлөй албаган силер баарына күнөөсүңөр. Мен көрсөтүп аткан жер мына бул Шопок айылынын маданият үйү экен. Маданияттын деңгээли ушул болсо. Мына илгерки бул билбейм да, бул 800-жылдардагы маданият үйлөрүндө го бул дагы жабылып калыптыр. Эми көрдүңүздөр. Буга караганда биздин депутаттарды же ушул жерде башкармалардын уй сарайлары же кой сарайлары мындай маданият үйлөрүнөн жогорку деңгээлде десем жаңылышпайм. Уй байлаган жер жогорку деңгээлде десем жаңылышпайм. Жолду көрдүңөр, жолду мына таш талкан чыгып, ар бир адамга мондай, ар бир жашоочуга мондай залалын тийгизет. Канча деген машиналар талкаланат, канча деген адам өзүнүн ордунда жете албайт. Салам достор, өзүңүздөр көрүп тургандай Токтогул районундагы айылындагы мектеп. Фамилиясын билбейт экен. Эми айткандай ого эле көп сөз. Главврачтан бөлөгү бүт келди. Налоговойдун начальниги келди, госрегистрдин начальниги келди. Бүт начальник дегендин баары келди. Экология, лесхоздун начальниги келди. Ушул жерге келип чогулуш өткөзүп баштады. Ошол жерден биз ушул жерде айылдын депутаттары, айылдын тургундары чогулуп келип чогулушуна катышабыз болуп келсек, ушул жерден бизди өң суук экен, түрү суук могул отуруп чыккан эмеспи деп баардыгыбызды ушул жерде СМБга, мына менин алдымда сүйлөп кеткен Өскөн Жаманкулов. Ошол киши айылдык кеңештин депутаты, ошол киши сен түрүң суук экен деп казак компаниянын директору. Айлыгым бар. Атпайсызбы? Сиз 3 адамдын 15 миң сомдон 45 миң сом айлыгы үчүн переживать этип атасыз. Жок, мен переживать этип сени иштетпей койдуп атам. Жок, ошолордун жумушун айлыгын алып берип коюн деп атпайсызбы? Убагында иштеген. Адамдардын үйүндө ар бири койлор өлүп атат. Булардын өмүрү кетип атат. Бунун апасы ушул суудан ичип атат деген аңгезим качан болот бизде? 7 гектар жерди бул жерге талкалап, бул жерде кайыңдардын бардыгын рекультивация кылбастан таш талканын чыгарып, эми достор мынакей сиздер көрүп жаткандай мындай дагы биздин кооз природа, туризмди өнүктүрөбүз деген сөздөрдү артка коюп, бул жактарды талкалаган турат. Биз өзүбүздүн Каракөңгөй айылына келгендеги көйгөйлөрдү текшеребиз деп буга чейин жаштар чогулганбыз. Мына туугандар, жигиттер өзүңөр көрө алла. Бүгүнкү күндө 1974-жылы курулган дээрлик 50 жылга жакын убакыт өттү жигиттер. Бизде спецфонддо мына 98-жылдан бери 1998-жылдан бери 1 миллиард 200 миллион сомдой акча сарпталган. Андан сырткары айыл өкмөткө келип түшкөн акча жалпы жонунда 1,5 миллиард акча королуп атат. Бирок бүгүнкү күндө биздин районубуздун ичинде айыл өкмөттөрдө социалдык инфраструктуралардын эч бир бизге болгон жашоо өбөлгөсү жок. Буга бийлик төбөлдөрү дагы, атка минерлер дагы көңүл буруп, жашоо деңгээлибиз ылдый түшкөн аз келгенсип, мына мындай объекттер мен аркамда тургандай 3 миллион сомго бааланып, бирок дээрлик 1 миллион сомго куруп, бүгүнкү күнгө чейин өкмөттөн баштап жөнөкөй адамга чейин, строительдерге чейин алдап кетип атат. Токтогул районундагы Спецфонд деген организация крышаны жаап берген. Бирок ошол түштө бир начар партиясына түшкөн калыптыр да, шипирдин бардыгы азыр чыгылып, чамалы учуруп кеткен. Бир 40 жерден тамчы-там, ийистерди эле турбайбы, карайт. Тарабында көп буга нар жагында көп да көрүнө эле турат. Спецфонддон только ушуну эле силерге салып берди да? Крышасы эле. А мектеп өзү те Советский Союзда мектепте. Ошондо салынган, азыр кабылганлары полный жараксыз. А ичи кандай? Ичи ошо бул капремонттар пул турат, жылда эле жазайсың, жок ичинде. Запасында эки турат да. Андан башка спецфонддон эмне куруп берди силергечи? Мындан башка? Баня салган, аны ишебей турат азыр. Банясы? Аристенби? Арыстен экен. Ана спецфонддон ушул эле салыптыр, ито жаман салынган.
Шипір бергенде материалын берген жатканында өзүбүз чапканбыз. Ошо материалды өзүңүз чаптыңыз? Жок, материалын берди. Биз өзүбүз жап, өзүбүз сыра салган. Только шипирин берди, материалын наракка спортзалдын карагайын берди. Ошо акчасы чакырып берген да. Өзүңүздөр чаптыңыздар? Өзүбүз чапканбыз, өзүбүз. Ай. Кайсы жылдар? Ассаламу алейкум. Деле токтолдуктар. Кыргызстан суунун башында деп мынакей Токтогул районунун Каракөңгөй айылында жүрөбүз биз. Биздин 30 жылдан бери эгемендүүлүгүбүздө биздин айылда дагы деле ушинтип эшек менен суу ташып ичкен абалда турабыз. Мына сиз көрүп турган могу жаш балдар бүгүнкү күндө өздөрүнүн ушундай бир кол өнөрчүлүгү менен оюн зоокторун уюштуруп, канча дагы үмүт, үзүлбөгөн үмүт бар экен, үзүлбөгөн үмүт менен жашоолорун кечирип келатат. Бирок тилекке каршы биздин өкмөт башчылардан, жергиликтүү башкаруулардан деги эле ушул эстерден бери бизге бир жарылытуу өбөлгө түзүлбөгөндүктөн биздин элибиз өзүнүн тарыхын билбегендиктен ушундай абалдарга туш келип турабыз. Кыйратпайт экенсиң, сен жаман экенсиң дегенде утулуп атабыз. Андан аз келгенсип чыгып алып туруп автовокзалды алдырып атабыз, камкосту алдырып атабыз, жерлерди алдырып атабыз. Эми канчага чейин кыйналабыз жигиттер. Особенно жаштарга айткым келет да. Мына бул жерде сүйлөгөн сөздөн анан биз интернеттен кой бергенге туура келип атат. Ушу жетсин элдерге. Өзүнүн укугун билсин депчи. Мына ушундай болуп атат эми. Элдин ырыскысы элге кайтсын деген максатты биринчилерден болуп ушу көтөрүп чыгып атат болотчу. Тайыр Сарпашев бардыгын эле басып алып коюптур го, аны көрүп мен таң калдым, эч нерсеси деле калбаптыр Токтогул. Анан ошо Тайыр Сарпашевдин элдин ырыскысы элге кайтсын дегенди көтөрүп атат, жаштар чогулуптур десе, анан мен деле кошулуп келип, анан көрсөм мен бүт эле ушуну колдоп аткан экен дептирмин, бардыгы эле. Колдобой ушуну наоборот бүтөр ар кандай эле жалдап келиптир. Тайыр Сарпашев жалдаганбы, күнөөсүн көтөрбөйүн. Буга бул жалгыз эле калып 20-30 эмес 50 бала буга каршы чыкты кайра. А мен биякта тургам жөн эле маштада анан таң калдым, бүт эле буну колдоп келген балдар окшойт десем, каршы чыгып биз сонун жашап атабыз дейт. Тайыр Сарпашев алса ала берсин. Бизге тынчукатта жашап атканда сен баарын ызычы кылып атасың, эми аны ала албайбыз. Тайыр Сарпашев бизге бермек беле, бербейт, тим го эми ал мыйзамды алды дейт. Ошол жерден анан мен жүрөгүм чыдаган жок, ортого чаак алып анан прокурорго суроо бердик. Негизи мыйзамды алганын максаты бар да. Бир силовое назначение деп коет, жана Тайыр эмени вокзалды алса, ушуну өнүктүрөм, өстүрөм, вокзал кылып иштетем, сонун кылам деп алат да. Же болбосо жеке ишкер кылып, жана көмүркана алып сатам, бөлүп кылып иштетем, өзүм кызыкчылыгым колдоном деп сатып алат да, эки максаты болот да. Ошондой максатын билесизби? Таза суу чыгарыш үчүн айылга президентке күйөө алып алыш керек экен же президенттен кыз алыш керек экен, ушу көйгөй экен, ошо чечилет экен. Суудан мышык дечет, чыккан дечет. Еще силекей аккан уйлар сарып болгон дечип атат. Ушуну бала чага келип жата калып ичип атат. Анан эми да азыр эми кайсы кылымда жашап атабыз? 21-кылымда жашап атабыз. Азыр баардыгы заманбап, башка мамлекеттер жерме эмес, аба менен учуп калбады баардык нерсечи. А биз болсо кайра 50 жыл артта жашап атабыз да. Мына турган жерибизди карачы, чыла. Үйүңө бир барып келгин, бутуңа мына сапошуңа суу кирип кетет. Берди. Азырда баа мал жок болот. Бул таза суу боюнча маселе болуп атат да. Анан биздин пальной суубузда тартыш. Урматтуу туугандар, туурабы? Мына силер азыраак сууну көрүп атасыздар мердечи. Бир айдан кетер бул сууну да көрбөй каласыздар. Себебинен биз 6,5 километр арыгыбыз бар. Кум, ал бүт кумга толуп калган. Эртең ал 50% суу кумга сиңип кетсе келбейт айылга. Мына эми жакындан огород деген огород дегенде кээ бир карапайым элдин огороду суу жетпей бир 30-40 сантиметр болгондо куурап калат. Мен Малыөкүп Талант Көтөрб айылынын тургунумун, Торкен айыл өкмөтүнөн болом да. Мына насос 2012-жылы Көтөрб айылы үчүн суу чыгарып беребиз деп Сарпашев Тазөк салган насос болчу. Андан бери мынакей 21-жыл болуп калды. Эсептеп көрсөңөр канча жыл болуп калат? 9 жыл болуп калат да биягы. Анан эми ушунда 12 миллион бир кетти деп айтышат. Андан 6 миллион кетти деп айтышат. Аякка 20 миллион акча кетти. Бирок 1 грамм да суу көтөрмө үчүн пайдаланган жок бердечи. Анан урматтуу Тазабек Сарпашевич, эгер уятыңыз бар болсо элге отчет берип, кечирим сурайсызбы же ошол кеткен акчаны кайра элге төлөп бересизби?
Ушул боюнча бир отчет берип койсоңуз жакшы болот эле. Биз муну суроо эмес, өтүнүч эмес, талап кылабыз. Андай болбойт. Элдин акчасын бүт жеп өзүңөр кетип калдыңар. 73 миллион келди деп атпайбы? 73 миллион сомго мен төрага болгондон бери катышып келатам. Ал жерде Тазабек Сарпашев деген болгон. Тазабек Сарпашев деген. Ошол киши байкоочу кеңештин төрагасы эле да. Анан мына биз айттык, ушул клубтун азыр эң токтогул районунда клубтун документи боюнча эң жакшысы биздики. Ошол айткан документтин баардыгын ушу элдерден 20 сомдон 30 сомдон чогултуп ырастадык. Даярдап койдук. Бирок ошол клубубузду курбай келатат. Испесфондко айтсак, Тазабек Сарпашев деген айтат, шопокко 1 сом бербейбиз. Мен айткан нерсе болот деди мына. Мен ушуну баардык жерде айтып келатам. Себеп деген ал байкоочу эле кеңештин төрагасы. Болбосо ал директор эмес, эч ким эмес. Себеп деген ал өзүн кудайдей сезип жүргөн да, токтогулда мен деп. Чейин тартып, жана 10 000 ваттык немебизди да алып кеткен, трансформаторун дагычы бул жердеги. Ошол анан кийин азыр жаштар көбөйүп, эл жерге суу жеткизе албай ушинтип, же тоойт менен камсыз боло албайт, же толук кандуу түшүм ала албайт. Ошо биздин эң көйгөйлүү маселе ошо биздики сууга түсүү маселеси болот да. Ушуну жогору жак чечип берсе, анан буну куруучулар жогору жакка эме бергенде, отчет бергенде 18 километр турба түтүгүн тартып, суу менен камсыз болду деген отчет берди. Союз мезгилинде. Союз мезгилинде курулган 4 насос менен. Ошо бир насосу жок экен да. Бир насосу жок. Бирок азыр насос 4 тең иштебей турат да. Бирок өзү ишке жарактуу насостор булар, а? Ой, жарактуу иштеп турган насостор.